Халима Ашырбаева 40 жылдан ашуун агартуу тармагында эмгектенип келет. Анын айтымында өз кесибин сүйгөн инсан гана жасаган ишинин оорчулугун, татаалдыгын сезбей, андан рахат алып жашайт. Анан калса жыл өткөн сайын билим берүү тармагы, андагы окуу куралдары заман менен жарышып, өзгөрүп, жаңыланып келет. Андыктан мугалимдик кесип талыкпаган эмгекти да талап кылып, зеригүүгө убакыт койбойт дейт ал. Азыркы учурда стандарттык түрдө жаңы программалар менен окутабыз. Onun үстүнө много техника, илим техника өнүккөнгө бардыгы мындай компьютер, интернеттерди пайдаланып, азыркы жаштар жакшы ушулардын бактына ушундай немелер колдонуп өтүп атат. А биз биринчи келгенде бир доска тряпка менен өткөнбүз да. Халима Ашырбаеванын көп жылдык үзүрлүү эмгеги бааланып, жаңы жылды утурлай ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген ардактуу наам ыйгарылып отурат. Жаңы жыл күнү отурат элек, жаңы жыл тосуп. Кокусунан эле агай келди, ой сүйүнчү деп. Анан угуп алып өзүм ишенген жокмун. Анан буйругун көрсөтүп туруп, анан кийин бизди Самарканд зонасындагы мектеп директорлори куттуктап кирди. Өзүм дагы таң калып, эмне кылышымды билбей эле уяка буяка эле басам. Анан куттуктайм деп бияга айтты. Анан муну уккандан кийин толкундандым. Сүйүнгөнүмөн ыйладым. Халима Ашырбаеванын өмүрлүк жолдошу да агартуунун алдыңкыларынан. Андыктан мугалим жубайлар ар дайым бири-бирине дем болуп, жасаган эмгектерин кубаттап келишет. Мен бул тармакты 10 жылдан айланашыдай жетектеп жүрдүм. Эми салыштырмалуу караганда ушу райондогу алдыңкы мугалимдердин бирөө ушул эле. Мен али иштеп аралашып тургандан көп сыйлыктардан бул калып кетип аткан. Себеби али эл өзүнө берип койду деген сөз болот деп көп өзүбүз тартып жүргөнбүз. Мен мына жумуштан чыгып, пенсияга чыгып, өзүм менен өзүм иштеп жүрөм, бул өзүнчө иштеп жүрөт. Мына эми алды ошол. Эл туура баалаганына мына ушул жерден көрүнүп турат. Жыл тогош оралды Баткен облусу боюнча 3 мугалим мамлекеттик сыйлыкка татыды. Алардын экөө эмгек сиңирген мугалим наамын алса, бирөө Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Максатбек Акылбеков, Ала-Тоо 24, Баткен облусу.